бул Бишкек шаардык мэрин шайлоо мейли дайын болот деп ойлойм да. Бул ошо бийликтен ылый түшүргөн талапкерди дайындоо деп түшүнсөк болот. Анткени буга чейин деле өзүңүз билгендей Албек Ибраев деле дайындоо болгон, эч кандай бир атаандаш талапкер болгон эмес. Ага чейин мурунку Кулматов ал дагы эч кандай атаандаш болуп шайлоо болгон эмес, ал да дайындоо болгон да. Эми азыркы бийликте ошол эски бийликтин баягы катасын кайталап атаандаштыкка жол ачпай эле баягы эле дайындоо жолун өтүп атышат да. Бул менин оюмча өтө туура эмес. Бул азыркы бийликке да бир аброй алып келбейт да. Бул шаардык кеңештин депутаттарынын менин оюмча моралдык укугу жок. Буларды тарасын деген мүмкүн биз ошо коомдук басым кылышыбыз керек да. Анткени булар шайлаган мэрлер акыркы 2 мэр тең түрмөдө жатат. 8 августта өтүп турган шайлоо эмес дайындоого өзүнүн каршылыгын билдириш керек, өзүнүн оюн билдириш керек. Керек болсо ошол мэриянын алдына чыгып, шаардыктар өзүнүн ойду айтып, могу Бишкек шаардык кеңештин депутаттары тарасын деген бир уран менен чыксак болот да. Өзүнүн жеке бизнес компаниясын кызыкчылыгын элдин шаардыктардын кызыкчылыгынан өйдө койгон адам кантип мэр болот? Элдин наразысы ошодон чыгып атат. Кечээ жакында Терек столдо деле ошол 5 микрорайон жашоочулар айтты. Биздин балдар ойноп турган аянтчаны тартып алып салганбыз, мындай кишилерге каршыбыз депчи.